Күнүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студиядан Орузбек Шабданбек уулу. Алгач күнүн негизги окуяларынан кыскача. Таласка Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус келип, аймактын мектеп окуучулары менен жолугушту. Улустун улуу күнү Нооруз майрамын отурлай өрөөнүздө ар түрдүү майрамдык салтанаттар белгиленүүдө. Талас районундагы 16 гектар жер аянты мамлекетке кайтарылды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2024-жылдын 7-мартында кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты өлкөдө лизинг сунуштоо шарттарын алга илгерилетүү, жеке адамдарга автоунааларды жана мото транспортторду жеке пайдалануу үчүн сатып алуу, ошондой эле лизинг рыногу инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн өбөлгөлөрдү түзүү, сунуштоочулар катарын көбөйтүү, дилдердик түйүндөр чөйрөсүн кеңейтүү, тейлөө компанияларын ачуу, камсыздандыруу шарттарын өркүндөтүү аркылуу лизингге керектүү унаа каражаттарын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен финансылык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүн кеңейтүү болуп саналат. Мыйзамда займдарды берүү боюнча кесиптик киши Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык коммерциялык юридикалык жактын статусундагы экономикалык иштин салыктык каттоосунан милдеттүү тартипте өткөрүлүүгө тийиш экендиги каралган. Мындан тышкары лизинг иши Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык лицензияланууга тийиш экендиги белгиленген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан ыйгарым укук берилген орган лицензиялар болуп саналат. Талас районундагы 16 гектар жер мамлекеттин карамагына кайтарылды. Бул чечимди Талас райондук соту чыгарган. Жер аянты буга чейин Нуржанов деп аталган айыл өкмөткө караштуу аймактан экени алгач шакталган. Бирок кийин юридикалык иликтөөлөрдүн жүрүшүндө ал аянттын 5 гектары Калба айыл аймагына тиешелүү экени аныкталды. Айыл өкмөттүн жери 2011-жылы Талас райондук соттун чечими менен жеке менчикке өткөрүлгөн. Ал эми жеке жак ал аянтты 2021-жылы 3-тарапка саткан. Жогорку соттун чечими менен жердин 2011-жылдагы чечими жокко чыгарылды. Ал эми Талас райондук соту 2024-жылы жерди айыл өкмөткө кайтаруу чечимин чыгарды. Белгилей кетсек, Талас райондук соттун жерди мамлекетке кайтаруу чечимине макул эмес тараптар облустук сотко арыз менен кайрылган. Учурда бул арыз каралып жатат. Ал арада Талас районунун чыгарган чечимине ыраазычылык билдиргендер өлкөдө сот тармагындагы реформалар, жаңы талаптар сезилерлик натыйжа бере баштаганын айтышууда. Верховный соттагы полный 2011-жылкыны жокко чыгарып таштады. Мынакей. Мына эми бул жерде уже ишеним пайда болду да биздин элибизде. Элибизде ишеним чоң пайда. Анан ишенебиз биз бийликке. Сотко да ишенебиз. Рахмат районный сотко, прокуратурага, райакимиятка, кадастрга, Гепроземге. Рахмат. Нуржанов айыл аймагынын жарандары кайрылып, арыз менен соттук иштерге кайрылып, анан кийин ошол жактан соттук иштер жүрүп жатканына байланыштуу анан Гипрозем деген эме бар да, Гипрозем аркылуу билингенден кийин анан 5 гектар Калба айыл өкмөтүнө караштуу деп чыгып атат. Тактап сурадык, ал убакта деген жер деле келип эметкенде, бул Кызыл Китеби госрегистрден Кызыл Китебин алыш болгон барычы. Эми ошонун баары жокко чыкты да мыйзамсыз. Тааныш, билиш кылып эле чечим болгон деп ойлойм. Анткени деген анын астында вот жергиликтүү кеңештин депутаттарынын, айыл өкмөт башчыларынын макулдугу жок берилген да жер. Ошол кыскача акылга сыйбаган, бул эми туура эмес, мыйзамсыз иш. Азыркы соттун чечими баары эле мыйзамдуу, эл тарабына чечилип атат. Бул да болсо кубандырат. Анан эми кийинкиси азыр сатып алган жарандар азыр апелляциялык арыз жазышып областной сотко берди. Эми кийинки сот иштери областной сотто каралат буюрса. Ал жактан да эми мыйзамдуу чечим чыгат деп ишенебиз. Улустун улуу күнү Нооруз майрамын отурлай өрөөнүздө майрамдык салтанаттар өткөрүлүүдө. Бүгүн улуттук Манас Ордо комплексинде облустук кароосунак өткөрүлдү. Анда 4 район жана Талаш шаарынан барган тайпалар кыргыздын улуттук кийимдерин көрсөтүшүп, алардын жашоо турмуштагы ордун жана маани маңызын чечмелеп беришти. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп, баш байгеге 20 000 сом коюлган. Теманы кененирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов улантат.
Улустун улуу күнү болгон Норус майрамын утурлай улуттук Манас Ордо комплексинде кыргыздын нукура кийимдери көргөзмөсүн камтыган кароосуна көткөрүлдү. Сынакка катышууга облусубуздун 4 районунан жана шаарынан маданият өкүлдөрү, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер топтолуп, бирден курам түзүп келишкен. Иш-чара эң алгач кыргыздын улуттук кийимин даңазалаган көргөзмө менен башталды. Нукура кыргыздын улуттук кийимдери биздин кийинки муундарга мен чоң таасир берет го деп ойлоном. Анткени ушул жаш муундар кийип чыкканда ушул улуттук кийимдерибизди кандай өздөрүнө жарашыктуу татынакай болуп турат. Чачтарын жашнакай кылып өрүп, үкү топуларды кийип, тебетейди кийип, кыргыздын көйнөк кош этек менен тигилген көйнөктөрүн, чермийин, кемселин кийип чыкса кандай жаштарга жарашыктуу. Азыр мынакей биздин арабызда жаш муундар көп эле азыр ошо кыргыз кийимдерин кийип калды. Бир эле майрамдарда эмес, мындай күндөрү деле кийип чыгууга чыгышып жатышат азыр. Бүгүнкү иш-чарадан пайдаланып, биздин талас жергебиздин элдерин Норус майрамы менен куттуктап кетейин. Кыргыздын улуттук кийимдерин даңазалган кароосунакка жаш өспүрүм балдардан тарта улуу муундун өкүлдөрү келишти. Иш-чара президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган. Бул кароосунактын жобосу 15 күн мурда райондук мамлекеттик администрацияларга Талас шаарынын мэриясына берилген. Ошондуктан райондордон, мэриядан келген атайын командалар катышып, улуттук кийимдердин үлгүлөрүн көрсөтүштү. Жободо белгиленгендей, жаш жеткинчектердин, жаштардын, орто муундагы адамдардын жана улуу муундагы адамдардын ошо улуттук кийимдеринин кароосунагы болду. Бирден бир максаты учурда биздин Талас областында тери дагы өндүрүлөт, жүн өндүрүлөт. Мындан тышкары усталар дагы аябай көп чыгып атат. Ошондуктан ошол уздардын продукцияларын эл арасына жайылтуу максатында ушул кароосунак уюштурулган. Андан соң ар бир райондордон келген командалар өздөрүнүн даярдап келген улуттук кийимдери, ага тиешелүү каада салттарын жана ыр бийлерин тартуулашты. Ата-бабалар калтырып кеткен көөнөрбөс бай казынабызды толуктаган кийимдерибиз кыз баланын жаш өзгөчөлүгүнө жана мезгилине жараша тигилип шөкөттөлгөн. Анын философиясы терең жана башка улуттар үчүн кыргызды тааныткан баалуулук катары саналып келет. Сынактын катышуучулары өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүнөн жасалган кийимдеринин маанисин чечмелеп беришти. Биз өзүбүз кесиптик лицей болгондугубузга байланыштуу балдарга, жаштарга, келечекке биздин жакшы жагыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биздин ата-бабадын каада салтын, ушундай жакшынакай кийимдерин, дагы үрп адаттарын, анан ошонун баардыгын колдон келишинче биз мугалим катары, мастер катары, жамаат катары ушуну колдон келишинче аракет кылып көрсөтүп атабыз. Мындай тынччылыкта кие турган кийимдерди өзгөчө, турмушта кийиле турган өзгөчө, анан мына курак жашка карата. Курак жашты байкадыңыздар, мынакей жаштарга өзүнчө, кичинекей балдарга өзүнчө, кайра орто жашка, ар кимдин өзүнүн убагына жараша, өзүнүн жашына жараша жакшынакай кийинсе, бул дүйнөлүк эле бренд болот деген ойдомун да. Аталган иш-чара күн менен түн теңелген улуу Норус күнүнүн башкы символу болгон сүмөлөктү даярдоо менен уланды. Анда келген ак иличик апалар жаштарга сүмөлөктүн тарыхы жана даярдалышы туурасында айтып көрсөтүп беришти. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас району. Теман улай, жыл сайын Айтматов райондагы шайыр апалар райондук маданият кызматкерлери менен биргеликте жакшы каалоо тилек менен Норус майрамынын салттуу азыгы сүмөлөк кайнатышат. Быйыл дагы атайын очокко от жагылып, элибизде тынчтык, билимдик болуусун тилек кылган ак элечек апалар сүмөлөк жасашты. 12 саатта бышат турган сүмөлөктү эртеси күнү Норус майрамында келген элге таркатышат. Сөз кабарчыбыздан. Бул сүмөлөгүбүздү Кудай кааласа мына жаңы жылдын эсеби менен деп Алла Таалабыздын ушу буйруган экен. 6 күндө, 4 күндө өнүп чыкты. Кудай кааласа бул деген бүү батмаларыбыздын, умай энелерибиздин тамак ашы болгон. Улуттун улуулугун даңазалап, бул апалар жыл сайын чогулушуп сүмөлөк кайнатууга даярдык көрүшөт. Бул жылы да Айтматов районундагы маданият үйүнүн кызматкерлери менен биргеликте улустун улуу күнүн утурлай сүмөлөк кайнатууга даярдык көрүшкөн. Жакшылап аралаштырылай, кыздар менен жадырап жайнап
жаздын майрамы болгон Ноорус майрамыбыз келип калды. Ошо Ноорузга карата бир 5-6 күн мурун өндүргөндү баштадым. Мен өзүм 7 килограмм буудайды тазалап, жууп, эртеси күнү жылуу бөлмөгө коюп, анан кийин өстүрө баштадык. Ошо күндө жылуу жерден эртең менен кечинде 2 маал суу чачып, жакшы каалоо тилектерибизди айтып, анан эми ушул жасап аткан сүмөлөгүбүз тоюмдуу болсун, ушул сүмөлөгүбүз эл журтубузга жакшылык алып келген, ырыс кешик, кут береке алып келген жакшы сүмөлөк болсун. Алмакан Назаралиева бир топ жылдан бери сүмөлөк кайнатып келет. Нукура даамын жоготпогон. Ошол эле маалда адам организми үчүн керектүү микроэлементтерге бай сүмөлөктү кайнатуу ыкмасын жакшы өздөштүргөн. Ана мен өзүм сүмөлөктү ушу Шайыр апалар менен 6 жыл кайнаттым чогуу. Бирок өзүмдүн үйүмөн 2-нчи жылы кайнатып атам. Бул сүмөлөктүн өзүнүн немеси бар экен, анты бар дейт. Апаларыбыз айтчы да, анты бар, буну же 3 жыл кайнатыш керек, же 7 жыл кайнатыш керек депчи. Мен буйруса дагы эмки жылда кайратам, ушу 7 жыл деген бири кыдыр деп коет го, ошо 7 жыл кайнатсам деп ниет кылып атам. Буудайды өндүрөбүз, буудай өнгөндөн эле аны тартып туруп эле, анан кийин эле унду чалабыз. Унду чалып туруп эле казанга куюп туруп эле, мына өзүңөр көргөндөй кылып эле кайнатабыз. Ошону 12 саат кайнатабыз. 12 саатта даярдалган сүмөлөк казанга салынгандан кийин умайыне арча түтөтүп аластап жакшы тилектерин айтышты. Ал эми казан башындагы Шайыр апалар өз чыгармаларын жаңыртышты. Райондун маданият кызматкерлери быйыл сүмөлөктү 3-чү жылы жасашууда. Ар жылы сүмөлөк жасоо үчүн бир канча күн мурда даярдык көрүп аракет башталат. 3-чү жолу кайнатып атабыз маданият бөлүмү. Жакшы өзүбүз атайын ниет кылып, жакшы тилектери тиленип Алла Тааладан кайнатып жүрөбүз. Жаман эмес, аябай жакшы өнүгүүлөр көп болуп атат маданият бөлүмүндө. Кудай буйруса 21 март Ноорус майрамына карата даярдыктар жүрүүдө. Учурдан пайдаланып Айтматов районунун тургундарын Ноорус майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Маданият кызматкерлери сүмөлөк кайнатуу менен өз чыгармаларын тартуулашты. Түнү менен кайнаган сүмөлөк таңга жуук демделет. Андан соң эртеси 21 март Ноорус майрамына келген конокторго таркатылат. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району. Талас районундагы Шумкар Уя айыл аймагында Ноорус майрамы өзгөчө шаң менен белгиленди. Жергиликтүү бийлик уюштурган салтанатка аталган айыл аймактан 5 топ түзүлүп таймашты. Улуттук тамак аштан дасторкон жайылып, элдик обондуу ыр бийлер жаңырды. Элеттеги майрамдык маанайды кабарчыбыз баяндайт. Шумкар Уя айыл аймагында Ноорус майрамын белгилөө улуттук азык сүмөлөктүн бетин ачуу менен башталды. Анын бетине түшүрүлгөн сүрөттө жамгырлуу жакшы жылдардан болот деп чечмелешти апалар. Жамгырлуу жыл болот окшойт мынакей. Жамгырлуу жыл булуттар турат. Ушу Кыргызстан боюнча жамгырлуу жыл болот экен. Элдик Ноорус майрамында биримдик ынтымак менен улуу кыргыз элибизде молчулук, жер жүзүндө тынчтык болсун деген каалоолор арбын айтылды. Жастын келиши менен биз ушул мамлекетибизде тынчтык болсун деп бардыгын бириктирип, ушу апаларыбызды, аталарыбызды, жалпы элдин баарын куттуктап кетким келет. Эң биринчиден ошо элде ынтымак болсо, мен ойлойм, өнүгүү болот, өсүү болот. Бүгүнкү күндө ушул биздин өкмөтүбүздүн, президентибиздин койгон тапшырмалары, койгон максаттардын бардыгы четинен ишке ашып келип атат. Анын ичинде ушул биз да Шумкар Уя айыл өкмөтү болгон күч аракеттерибизди жумшап, мамлекеттин өнүгүшүнө ушул өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Иш-чараны Шайыр апалар шаңга бөлөп, Ноорус майрамынын улуулугун, баалуулугун даңазалашты. Жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып деп ата бабаларыбыз айткан. Бул
ушул токчулуктун, молчулуктун символикасы болуп эсептелинет деп ойлойбуз. Ушу кечтен бери түндөп сүмөлөк кайнатып, бүгүн муну келген биздин кадырлуу элибизге тараткан турабыз. Ырдап, чордоп ушу Кыргызстан эркин жашап аткан мамлекет экенин айгинелеп турат деп ойлойм ушул майрамда. Элет элинин майрамдык маанайы жогору. Күн менен түн теңелген Норуз майрамында элеттиктер ак тилегин арнашты. Норуз майрамында кыргыз элибизге бейпилдикти, ынтымакты каалайм. Ар дайым асмандар ачык болсун. Оробузга дан болсун, коробузга мал болсун. Бул жаңылануу нерсе. Майрам кылансын, дүйнөдө тынчтык болуп, токчулук болуп, эл журт аман болсун. Ең жакшы майрамда бул Кудайдын эң бир эметкен майрамы бүгүнкү Норуз майрамы. Бул жер жарылып, көк чык, желин айрылып, сүт чык деп Кудайдын анык сүйгөн майрамы да. Майрамыңар куттуу болсун айлайм. Шумкар Уя айыл аймагында белгиленген салтанатта улуттук тамак аш боюнча кароо сынак өттү. Анын алкагында унутта калып бара жаткан тамак аштарда эске алынып, улуттук дасторкон жайылды. Аябай жакшы болду да, илгерки улуттук тамактар, илгерки биздин ата энебиздин жазап берген оокаттары, мына карачы энелер ошону унутпай, аябай эме кылган да, эстеп калган. Мындан да көп нерселер бар. Ошо көп нерселерди эстеп биз жашашыбыз керек. Норуз майрамы элдик эсеп боюнча жаңы жылдын келиши. Бул мезгил жер бетине жаңыланууну алып келгендиктен элибизде өзгөчө барктуу улуттук майрам. Бактыгүл Дүйшөнова, Мелис Элебесов, Элхан Арстанбеков, Талас району. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Норуз 2024 майрамдык иш-чара эртең Талас шаарында белгиленет. Күн менен түн теңелген улустун улуу күнү Норуз майрамына арналган оюн-зоок, чоң программадагы концерт менен коштолгон майрамдык иш-чара Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында 21 март күнү саат 11-де башталат. Ошондой эле Норуз майрамынын алкагында ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген Кыргыз элинин улуттук интеллектуалдык тогуз коргоол оюну боюнча чемпионат өтөт. Чемпионат үстүздөгү жылдын 23 мартында саат 10-до Талас шаарындагы Атай Огунбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинин жыйын залында башталат. Улутубуздун улуу майрамына облустун бардык тургундары катыша алат. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды кыскартуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу боюнча жыйын болуп өттү. Жыйында өрт коопсуздугу, санитардык талаптар, салык боюнча тийиштүү адистер маалымат берип, жеке ишкерлерди кызыктырган суроолорго жооп беришти. Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 27 айылга бала бакча керек. Бала бакчага кезек күткөндөр күн санап өсүүдө. Менчик үйлөр болсо 25 балага чейин. Жыйында үй тибиндеги бала бакча ачууга кызыккан жарандарга кандай шартта мүмкүнчүлүк берилери маалымдалды. Санитардык нормалар бизде минималлаштырды. Айтып өтө турган болсок, ойноочу жай менен мурда уктоочу жай өз-өзүнчө болуш керек болсо, азыр бир эле ойноочу жайда баягы чогула турган керебеттерди алып, аларды чогултуп коюп туруп, ошол жерди кайра баягы керебеттерди жазып коюп, уктоочу жай катарына колдонсо болот. Жыйындан катышуучуларына салык төлөөдөгү жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Негизи сиздерди бирдиктүү салыктын түрүнө каттайбыз. Анан кийин ошо салыктын түрлөрүнөн бошотуласыздар. Болгону жалданма жумушчуга эле патент менен полис төлөнөт. Үй шартында бала бакча ачууда маани берүүчү жагдайлардын бири өрт кырсыгын алдын алуу жана өрт коопсуздук эрежелеринин сакталышы. Этаж үйлөрдө терезенин сырты решетка менен толугаш керек. Бул жанагы кандайдыр бир кырсыктар болуп кетсе, ошол жакта жайгашкан мекеменин ичиндеги жарандарды терезе аркылуу эвакуация кылып чыгарып кеткенге. План эвакуация ал өзүнүн жана үлгүлөрү менен көрсөтүлгөн да, көрүнүктүү жерде илиниш керек. Байкасаңыздар, ар бир мекемеде план эвакуациялар бүгүнкү күндө жайгаштырылган да, ал дагы бир талап болуп эсептелет.
Үй тибиндеги бакчаларды көбөйтүүнүн башкы максаты бала бакчалардын жетишсиздиги жана кезекте турган балдардын көптүгү. Үй бала бакчаларын ачуу бул көйгөйдү жоюуга өбөлгө болот. Бакча маселесин жөнгө салуу максатында азыр жерлерде ушул кыска мөөнөттөгү бала бакчаларды ачуу, ушул частный секторду ишкерлерди бакча ачууга кызыктыруу деген маселе приоритетке коюлуп турат. Бүгүнкү жыйындын максаты дагы ошо бакча ачам деп бакча ачууну көздөгөн жекешкерлерди чогултуп, анан ошо салык кызматынан, МЧСтен, ошондой эле биздин Талас өнүктүрүү фондусунан, санэпидстанциялык көзөмөлдөө борборунан атайын адистердин катышуусунда жыйын өткөрдүк. Ошондой эле Талас облусунун өнүктүрүү фондунан бул багытта иш баштоо үчүн 6% менен жеңилдетилген насыяларды алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал үчүн ишкерлердин бизнес долбоорлору болуусу шарт. 6% менен кредит алганса болот. Өзүңүздөр баста, залогуңуздар жетсе, сумма ограничение жок. Бактыгүл Дүйшенова, Мелис Элебесов, Фурмат Толтурбек уулу, Талас шаары. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги аймактарда курулуп жаткан объектилердин мыйзамдуулугун тактоо иштерин улантууда. Ведомстводан маалымдашкандай, бул ирет Талас аймактык мамлекеттик архитектуралык курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы Бакай Ата районунун Үрмарал өзөнүндө Үрмарал энерго жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жаткан чакан ГЭСтин курулушу текшерилди. Текшерүүдө архитектуралык кагаздарды толук албастан курулуш иштерин баштаганына байланыштуу жеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактабаганына байланыштуу укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, аталган жоопкерчилик чектелген коомго 200 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Мындан тышкары компанияга курулушту токтотуу боюнча эскертме берилди. Ошондой эле Айтматов районунун Кызыладыр айылынын Айтматов көчөсүнүн номер 30-дарегинде жайгашкан соода борборунун курулушуна Кыргыз Республикасынын шаар курулуш жана архитектура жөнүндө мыйзамынын талаптарына ылайык жерине текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактабагына байланыштуу укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, аталган курулуштун ээсине айып салынып, эскертме берилди. Мектеп базасында түзүлгөн тынчтык куруучулар клубтарынын иши жакшырат. Бул максатта Франциянын Кыргызстандагы элчилиги колдоо көрсөтөт. Элчи Франсуа Делаус Таласка болгон иш сапарынын алкагында Талас районунун Атай Огонбаев атындагы орто мектебинде болду. Жолугушууда облус аймагында түзүлгөн тынчтык клубтарынын аткарган иштери, жаштардын демилгелери, кыргыз элинин улуттук баалуулуктары тааныштырылды. Темага кабарчыбыз токтолот. Электик мугалимдер үчүн спорт зал ачылды. Талас районунун Атай Огонбаев атындагы орто мектебинде ачылган бул машыгуу залына Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус каржылык колдоо көрсөткөн. Каражат спорттук машыгууга керектүү жабдууларды алууга жумшалган. Мектептин ишин жакшыртуу жана аялдардын, айыл жергесиндеги келиндердин, кыздардын ишин колдоо болуп саналат. Ошол максатта мына би залына кошумча дагы гимнастика залын ачып отурабыз. Гимнастика залына айылдагы келиндер, мектептеги калуучу мугалимдердин бардыгы өздөрүнүн көнүгүүлөрүн тартып, ден соолугун чыңдоо үчүн шарттар түзүп бере алабыз. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус Атай Огонбаев атындагы орто мектебинин ишмердүүлүгү, ошондой эле Атай Огонбаевдин музейи менен таанышты. Анда залкар комузчу тууралуу баяндалып, кеңири маалымат берилди. Жолугушууда таланттуу мектеп окуучулары өз өнөрлөрүн тартуулап, манас баяны, комуз күйлөрү жаңырды. Salamat Sözdarbe, je m'appelle François Delahousse, je suis l'ambassadeur de France au Kyrgyzstan. Биздин мектепке келгенибиз достуктун белгиси. Анткени бүгүнкү окуучулар Кыргызстандын эртеңки келечеги. Француз элчилиги Тынчтык жана өнүгүү институту долбоорунун алкагында бул мектепке кандайдыр бир колдоо көрсөттү. Биз бул ишибиз менен чектелбейбиз. Мындан ары да уланта бермекчибиз. Мектеп тарабынан жылуу кабыл алынганы мени абдан таасирлентти. Ыраазычылык билдирем. Таласка болгон иш сапарыбыздын алкагында биз ыйык жер болгон Манас Ордодо болдук. Кыргыздын руху кайда экенин сездик. Мен жана менин командамдын атынан мектеп жамаатына Représenter la France auprès de ces jeunes Kirghizes en cette journée particulière qui, j'espère, restera dans leur cœur et dans leur mémoire. Элчи мырза Аракет Тынчтык куруучулар клубунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда жаштарды билимге тартууга, өз коомунда активдүү жана ар тараптуу болууга үндөгөн иш чаралардын маалыматы көрсөтүлдү.
Эми аталган мектепте бактылуу айым долбоору иштей баштайт. Долбоордун алкагында аракет тынчтык куруучулар клубунун мүчөлөрү тарабынан түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Басым электеги аялдарды кесип алууга багыт берип, спортко тартууга жана укуктук сабаттуулугун арттырууга багытталат. Ал эми долбоорду Франциянын Кыргызстандагы элчилиги колдоого алат. Тынчтык куруучу клубтардын негизги максаты болуп, ошол окуучу, мугалим жана ата-эненин ортосундагы байланышты жакшыртып, кызыктар тараптардын ортосундагы иш планды иштеп чыгуу. Кызыктар тараптар дегенде бул идеянын кызматкерлери, райондук бөлүм берүү бөлүмү, андан тышкары ошол эл аралык уюмдардын жаштар менен иштеген багытындагы демөөрчүлөр. Жыл ичинде жасала турган иш-чаралардын ичинен 6 иш-чарабызды аталган элчилик колдоп берип атат. Анын бирөөсү ошол Огунбаев мектебинин базасында гимнастика залын ачуу болчу. Ал жерде буга чейин биздин кыздарыбыз гана бийлеп келишкен болсо, бүгүндөн баштап йога жана гимнастика менен машыгуу үчүн апаларыбыз дагы, эжекелерибиз дагы келип кошулушат. Аракет тынчтык куруучулар клубунун мүчөлөрү тарабынан келген конокторго концерттик сахналаштырылган программа тартууланды. Актыгүл Дүйшенова, Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Талас району. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына караганда 21-22 мартта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдуу нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областтарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги селдин алдын алуу максатында үйлөрдүн жанындагы чарбактардагы арыктарды, дренаждык каналдарды тазалоо зарылдыгын эскертет. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар топтоо менен таанышсыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.